күрөшүп, баягы кийимдерибиз суу болуп кетет эле карда. Өзү 2017-жылы мас спорт чеберин толтуруп, Түркмөнстанда боло турган немеге жолдомо алгам да. Бизде Арслан бабтын мындай кооз шаркыратмалары, бул кичине шаркыратма, дагы бир чоң шаркыратмасы бар. Мындай кооз жерди көрө элекмин мен. Бул залды Арслан баб эли акча чогултуп, ремонт кылып, шундай кылып эл ачып салым кошкон. Досумдун тездиги, анан акылдуулугу, анан көп машыгат. Бардыгы спортсменде ошо 5 нерсе табылыш керек дегенде 5 нерсе табылат досумда. Мен ушу Жалал Абад облусунун Базарман району Арслан баб айыл өкмөтүнөн туулуп өскөм. Ошо жерде 1992-жылы 4-июнда туулгам. 19-орто мектепти бүтүрүп, ушу айылда. Ушу жаштыгыбыздан ушу спортко кызыгып, ушу күрөш, өзүбүздүн улуттук күрөшкө кызыгып, күрөш менен алектенип чоңойгонбуз да ошо жерде. Мектеп 19-орто мектеп бүткөндөн кийин Жалал Абад облусундагы экономический факультетке тапшырып, ошо жерге 2009-жылы экономика немесине тапшырып, специалистине окууга киргенбиз, жогору окуу жайына. Ошо жерде дагы залга барып, спорт залга барып, аякта дагы токтотпой, зал токтотпой, ушу күрөштү улантып неме кылганбыз. Бизди жаштыгыбыздан бул күрөшкө кызыгып калганыбыздын себеби бизде мурда той күрөштөр көп болот эле. Той күрөштөр бир жумада 7 күн болсо, той күрөштөр очередь болот экен эле да. Биз дагы ошо күрөштөргө барасын, күрөшөсүн. Кызыгып, бизден чоңдордун күрөштөрүн көрүп, кызыгып, анан кичине күрөшүп. Мурда интернет деген, телефон деген нерсе жок болгону себептүү биз баягы мектепке баргыча, мектептен келгиче дагы жолдо карда достор менен бири-бирибизди күрөшүп, жыгытып, жыгылып, ошентип келет элек да. Ошого бизде мындайча айтканда жаштыгыбыздан күрөш академиябыз ушу карда, апилкада өскөнбүз да, күрөштү аркасынан. Бизде зал жок эле, мат, ковер деген түшүнүк жок эле. Биздин күрөш сезонубуз кышта эле, карда. Ушу айвандарга досторду чакырып алып, күрөшүп, баягы кийимдерибиз суу болуп кетет эле карда. Күрөшүп, жыгытып, жыгылып, суу болуп кетет эле. Анан үйдөгүлөр чакырып, кийимиңди алмаштырып ал деп, кийимдерди алмаштырып, достор менен чакырып, достор ошо жерде күрөшүп, ушул эле үйдө, ушундай айванда, ушу огородко кирип, мындай кар тебелеп, место кылып алып күрөшүп, ошондой болуп чоңойгонбуз да бу жерде. Ошентип чоңойгонбуз. Неме шок эле, шок немеси бар эле. Анан мектепте жакшы окучу эле. Бул өзүнөн чоң жаштагылар менен мектепке кирген. Ошолордун немесинде жакшы окуган. Бул мектепке киргиче мектеп немелерин үйрөнүп бүткөн. Али алипе китептер немесин.
Кийин ошентип эле анан спортко берилип, волейбол, футбол, мына турбазага чыгып деле ойношуп, мектеп каяк болсо эч калбачу эле, эч нерседен. Ошондой болчу. Ошентип эле ушунчалык немеге жетти да. Бирок балдарды да тартып өзүнө. Немеге волейболдорго, футбол баары жокко. Атасы да күрөшүп жүрчү эле анча-мынча. Атасынан ушу өткөн да ушуга. Тагаларында ham бар. Тагаларында ham күрөшчүлөр болгон. Кийин алар таштады дейм, күрөшпөй. Мен деле мына элдин баласы деп отурдум. Менин балам эмес, көчөгө чыкканда элдин баласы. Эл канча дуа берип атат, канча рахматтарды айтышып атат, элдин баласы деп чыгарам. Үйдө да элдин баласы да ушул жакшы, ушу пайдасы тийсе эле ошо Кыргызстаныбызга, кыргыз элибиздин балдары деп отурам мен. Сыймыктанам ушуну менен. Кудайга шүгүр. Биздин ушундай күрөшкө кызыгып, күрөшүп калышыбызга бир себеп дагы ушу атабыздын 10 класста түшкөн сүрөтү. Ушу атабыздын мурда жаштыгында күрөшкөн, өзү күрөшчү болгон немеси себеп деп ойлойм. Бизден бир себептери ушу болсо керек. Атабыз күрөшкөнгө канда бар, жолун жолоп күрөшчү болуп калдык деген ушундай немелер бар да, атабыздын окшоп. Ушундай ийгиликтерге жетишкендигибиздин эң чоң маанилүүсү жараткан Аллах Тааланын бизге берген ушундай сый урматы, элди ичиндеги урмат, сый, атабыздын күрөшкөн күрөшүн улантып күрөшүп жүргөнүбүз, үйдөгү кадыр баркыбыз, ушу бул баардыгын ойлойм Аллах Тааланын берген жакшылыгы, мээрими деп ойлойм. Биздин ушу ийгиликтердин мындай токтолуп өтсөк, алыш күрөшүн бир канча Кыргызстан чемпионатында катышып, Кыргызстан чемпионаттарын утуп, мына 2001, 2002, 2021, 2022 жылдары, анан 2018 жылкы Гран-приде экинчи место, 2017 жылкы Абсамат Масалиевдин турниринде, эл аралык международный турнирде биринчи место 90 килограммда. Ошондой жакын арадагы быйылкы Кыргызстан чемпионатында отборду утуп алып, 21 майда Азия күрөшүндө күрөшүп, 21 май күнү 90 килограммда биринчи местону алып, чемпион болуп, Азиянын чемпиону болуп, ошол жерде ушу медаль Азия чемпионатынан тийди мына 90 килограммда. Жакындагы акыркы жетишкендигибиз азырынча ушу спорт чебери деген наамды алганбыз 2018 жылкы. Өзү 2017 жылы спорт чеберин толтуруп, Түркмөнстанда боло турган немеге жолдомо алгам да, Азия оюндарына. Буга чейин ошо агайыбыз, жеке агайыбыз мурдагы Мулажанов Абдумалик өзү үйүнө апарып, өзү үйдө таптап, даярдап, кышы менен даярдап, чемпионат Кыргызстанга барасын деп өзү немелерин үйрөтүп, ыкмаларды. Ошол жылы ушу мастер толтурганбыз. Ошо Кыргызстан спорт чебери алыш күрөш боюнча деген наамды алып, 2018 жылы бул колго тийген удостоверение. Эмгек албетте каражат жагынан, анан убакыт жагынан, мындайча айтканда тириликти бир жакка токтотуп коюп туруп, анан эмгек кылбасаң бул немеге жетиш өтө кыйын. Ошол себептен көп деген немелерди бир жакка коюп туруп иштерди. Үйдөгү иштерди ham токтотуп туруп, анан тренировкага немени убакытты бөлүп, ошондой кылып даярданып, ушу немеге жетиштик да.
Biz şu sportun артынан, күрөштүн артынан көптөгөн мамлекеттерге бардык. Мамлекеттердин дагы региондоруна көп бардык да, ар регионго бардык. Бул туулуп өскөн жерден сырткары өзү мындай кооз жерди көрбөдүк да. Кээ бир жерде суу бар, мондой жашыл токой жок. Кээ бир жерде токой бар, суу жок. Ошондой неме да, бизде суу дагы бар, токой дагы бар. Анан кооз, тоосу дагы бар, адыры дагы бар, тегиз дагы бар. Ошого бизде Асланбаптын мындай кооз шаркыратмалары, бул кичине шаркыратма, дагы бир чоң шаркыратмасы бар. Мындай кооз жерди көрө элекмин мен. Жаңак токойубуз бар биздин. Соревнованияга жакын, күрөштөргө жакын, эртең мененде намаздан кийин мындай чуркабай басып келип, ушул жерде мындай отуруп, эч ким жок, тынч эс алып, мен эс алдырып, жарым саат ушундай дем алып кетебиз да, ушул жерден чемпионаттардан мурун дем алып ушул жерде бандай кылабыз да, өзүбүздүн келип туруп бияка карап, баягы чукур дем алганда өпкө немеге толот да, өпкө кеңейет да, өпкө кеңейет, жүрөк жакшы иштей баштайт да, бу жердечи. Жүрөктүн сезимдери күчөйөт. Ошондой пайдасы өпкө менен жүрөккө основной. Бизде тамак аш биягы ушу мунун биягы 680 000 гектар токой, жаңак токой. Бизде основной тамак немебиз жей турган мына калорийный жемишибиз жаңак. Жаңактын маңызын балга аралаштырып, ого майыз кошуп, өзүбүз мына катырып жасап алабыз. Эртең мененде бир кашык, кечки маал бир кашык ач карынга ичебиз. Ач карынга жейбиз да. Биздин кошумча тамагыбыз ошо. Калганы ошо кадимгидей эле үйдөгү тамактар. Кошумча тамагыбыз ошо. Анан жаңактын майынан, жаңактын маңызын кышында тартырып туруп, майынан бизде өзүбүздүн тоодо кальменде деген тамагыбыз бар. Лепешкага неме болуп пиширилат, майды шимдирип. Ошо кышында суукта ошону жейбиз. Калорийный, только жаңактын майына болот ал. Ал жаңактын майынан болгон эсебинен ал күчтүү болот да. Onu жегенден кийин баягы мындай суукта кыйналбайсың да. Суукта өзүң денең кызып жүрөт да. Май калориясы күчтүү жаңактын майын. Салам алейкум. Sekin arkasını güzelken önüne. Biz şurada trener bolup işteybiz. Sport türü alış күрөшү. Şu залыбыздагы алыш деп ат койгонбуз. Спорт клуб алыш. Бул залды Арсамап эли акча чогултуп, ремонт кылып, шундай кылып эл ачып салым кошкон. Ошондон бери 5 жыл болду залыбызды ачканыбызга. Ошондон бери элдик зал болуп, элдин балдары ошол жерде машыктырабыз, элдин балдарын. Ошол жерде эмгектенебиз. Арсамап элинин жаштарынын кызыгуусу жакшы. Бүгүнкү күндө мына көрүп атканыңыздай азыркы бул жай мезгилинде иш маалында адам азайып калган маалы, кышында дагы мындан ham көп 100-200ге чейин чейин жаштар залга каттап 3-4 маал смен кылып машыктырабыз. Биз жаштарга ушу спорт тармагынан жакшы туура жолго багыт берип, жаштарды туура ичкилик, спирт немелерден, анан жаман бандай кылмышты алдын алып атабыз деп ушундай эсептейбиз өзүбүздү. Жаштарга жакшы эле үлгү болуп атабыз. Жаштар чемпион болсом, чемпион Кыргызстан, чемпион мир болсом, чемпион Азия болсом деп бандай ниет кылып чоңоюп атат аркабыздан жаштар. Биз Кудай кааласа ушу бул ишибизден сыймыктанып, милдет өзүбүздү жаштардын туура жолго баштаганды биз өзүбүзгө милдет деп билебиз. Ошого байланыштуу ушул жерде анча-мынча ишибизди дагы таштап келип балдарга сабак өтөбүз. Алдыбызда дагы чоң максаттар бар. Буюрса күзүндө Турцияда көчмөндөр оюну болот деп атат. Ошого даярдык болуп атат бүгүнкү күндө. Ушундай деңгээлге жеткенибизге
ыраазычылык мына кечээгиде Азия чемпионатында тренерлер, ого чейин ата-энелерибиз, тренерлерден биздин Жалал-Абадта тренерибиз бар азыр. Общий Жалал-Абад облусунун сборныйнын тренери, анан өзүбүздүн ошол эле спорт школада директор Аканов Чыңгыз агайга ыраазычылык билдиребиз. Бизди сборлорго апарып, сборлорду өтүп, алар дагы туура жолго багыттап, биз дагы ушу жаштарга ушундай жол көрсөтүп, ушундай улап келип атабыз. Командабыз бар өзүбүздүн. Күрөшкө бири приемдон жардам берсе, бири күрөшүп жардам берет. Ошондой командабыз бар. Командага ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөбүз дагы анча-мынча үй бүлөбүздү шарт түзүп, бизге ушундай жардам берип, эртең менен ысык тамагыбызды кылып, кечинде ысык тамагыбызды кылып жардам берген үй бүлөбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ушу эл журтка ыраазычылык билдиребиз. Эл журт дагы баягы мотивация берип, колдоп, ишиң оңунан келсин деп ак батасын берип. Мен бұл спортты ағайым Айбекемден күрөшүн жаштығынан көріп, ошого кызыгып, ушул күрөш спортунун, алыш спортунан даярданып машыгышты баштаганда, ағайым көріп, ошондон баштадым бұл спортты. Ағайымдын жакшы мындай күрөштөрү, приемдору сонун эле да. Мен деле ағайымдай болгум келет да, ағайым чемпион болду эми. Спортта Айбектин өзү характердүү бала. Кылам деген нерсесин кылып келген. Ушул малга чейин спортчулардын алды деп билем. Досум тездиги, анан акылдуулугу, анан көп машыгат. Бардыгы спортсмендде ошо 5 нерсе табылыш керек дегендей 5 нерсе табылат досумда. Өзү аябай жакшы. Адамгерчиликтери, пикирлеши, адам менен элди башыркашы, жаш балдарга жакшы үлгү боло алат. Анан биз кичинелигиндей немеге түшүп калсак досумдабай машыгайлы жүрүп бир чемпион болушубуз керек деп постоянно мен дагы неме кылып турат. Досумга Алла Таала берди, чемпион болду. Дагы bundan дагы жакшы ийгиликтерди каалайм. Жакшы тилектерди каалап калам досума. Ар бир залда ыкмага өзүнчө бандай упражнениялар бар. Ошондон эле өзүбүздүн кайтарма приемубузга таш менен иштейбиз. Таштын бир жагы 30 кг, бир жагы 30 кг, экөө 60 кг. Шуну кармап 4 подход иштейбиз. Бул ыкма ошо солдат палуан агайыбыздын ыкмасы бул. Бизге ушуну солдат палуан үйрөткөн. Өзүм да коронный прием ушундай сол жамбаш эле ушуну колдоносуңар деп бизге бул ыкманы солдат палуан үйрөткөн. Мулажанов Абдумалик палуан бизди устазыбыз. Азыр ушуга неме кылган, даярдаган кайтарма ыкмасын бир көргөзүп неме кылып койсок. Бул ошо ыкмабыз азыр. Şu kaytarma priomuz şu. Мындай киргенде мына отуруп туруп, мына отуруп киресен, отуруп кирип туруп, мына үзүп аткан тиккеленесен. Тиккеленип туруп мен тепесен. Түшүнүп? Ошо. Молодец. Жакшы. Машыгууга кечикпей келип, анан түнү кеч жүрбөй, убагында уктап,
эртең менен эрте убагында намазга туруп, анан дагы мындай туура эмес аракеттер болсо, залдан, командадан четтетебиз, билесиңер, э? Ошон үчүн мындай спортты сүйүп, спортко ынтылып, келечекте чемпионаттарды, ийгиликтерди багынтып, ушундай элди, журтту, үй бүлөнү сүйүнтө турган кылып, тренерлерди сүйүнтө турган кылып, катуу машыгып,